Машботой күйісі қырғыз музыканттарын атқарусында Біріккен Ұлттар Ұйымының Нью-Йоркта жайгашкан башкы кеңсесинде жаңырды. Тышкы иштер министрлигинен маалымдагандай, кыргыз күйісі залда чогулгандардын узакка созулган кол чабуулары менен коштолду. Концерт Түрксой уюму уюштурган фестивалдык программанын алкагында өттү. Күйүнү Акак жана Камбаркан фольклордук этнографиялык ансамблинин музыканттары аткарды. Элге эмгеги сиңген абройлуу компанияда иштеп, тажрыйбасын жогорулатууга бардык эле студенттер менен жаш адистер кыялданат. Келечектеги кумтөрдүн оор жүк ташуучу техникаларын оңдоп түзөөчү чебер усталарына ушундай мүмкүнчүлүк түзүлдү. Алар Казакстандын Караганда шаарына барып, жаңы тажрыйбаларды үйрөнүп, билимин чыңдап кайтышты. Эми аны Кыргызстандын эң алдыңкы өндүрүшүндө колдонушмакчы. Бул жерден ошо гидравлический стенд менен иштеп атканбыз. Кантип цилиндрлерди көтөрөт, кантип клапандар которот, кантип ошо моторчиктерди, гидравлический моторчиктерди иштетип ошолордон биздин ошо инструкторубуз Александр Панков байкебиз ошо бизге үйрөтүп аткан. Дүйнөдөгү эң белгилүү оор жүк ташуучу техникаларды камсыздап турган дистрибьютордо өндүрүштүк практикадан өтүү мүмкүнчүлүгү ар кимге эле бериле бербейт. Бул балдар Бишкектеги 27-чи кесипчилик лицейинин бүтүрүүчүлөрү. Алар 1-чи курстан бери Кумтөр кен жеринде өндүрүштүк практикадан өтүп келишкен жана ири автоунаалар менен жакындан тааныш. Жакында эле балдар Казакстанга барып тажрыйба алып кайтышты. Алардын барып келиш каражаттарын, окуу жана жашоо чыгымдарын толугу менен Кумтөр компаниясы өз мойнуна алган. Биздин окуубуз жакшы болду, аябай тажрыйба алмашуу болду. Биз ошо анча-мынча нерселерди көрбөй жүрүптүбүз. Жактан ошо чоң компания экен, Борусан. Аяктан бизге өтө жакшы болду. Бизге ошо көп нерселерди үйрөндүк. Техникаларды ошо кандай системалар боюнча окутту, гидравлика боюнча окутту, трансмиссия боюнча окутту. На Caterpillar, да? Да, именно Caterpillar техникасы боюнча. Борусан Макина компаниясы Американын Caterpillar компаниясынын Борбор Азиядагы расмий өкүлчүлүгү болуп саналат. Бул заманбап техника дүйнөдө белгилүү жана биздин Кумтөр баш болгон көптөгөн кен жерлеринде иштейт. Биздин окуу программабыз бардыгына ылайыкташкан. Азыркы учурда биз жаш адистерге басым жасап жатабыз. Себеби жаш муун Кумтөр компаниясынын гана эмес, Кыргызстандын да келечеги болуп саналат. Эгерде биз мыкты адистерди даярдасак, келечек үчүн жакшы. Негизинен мыкты адистерди даярдап жатабыз. Бүгүнкү күнү жаш балдар Кумтөр компаниясынын тажрыйба алуучулары болуп саналат. Бирок алардын бардыгы бийик толуу өндүрүштүн штаттагы, толук кандуу кызматкерлери. Келечектеги иш берүүчүнүн колдоосу менен билим деңгээлин жогорулатуу, албетте Кыргызстандагы Алтын кен ишканасынын туруктуу кызматкери болуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатат. Студент кезде 2 ай окуп, 2 ай практикага чыкчубуз. Окуп жүргөндө да тияктан практика кылчубуз лицейден. Лицейде да машиналар бар, ошо машиналерден көргөзүп, практически, теоретически өтчүбүз. Кен жери иштегенден бери коңшу жана алыскы чет өлкөлөрдөн жүздөгөн кыргыз жарандары ушундай практикадан өтүштү. Бүгүнкү күндө алар кен жериндеги татаал жоопкерчиликтүү кызматта иштеген жогорку класстагы адистер болуп саналат. Кумтөрчүлөр тажрыйба дегенде бүгүнкү күнү Кыргызстандын бардык кен жерлерин иштете аларын жана ал үчүн өлкөбүздөгү эң ири өндүрүштөн алган билимдери жете тургандыгын белгилешүүдө.